фестивалинин катышуучулары. Кыргыздын кыраан кыздары Кыз Сайкал, Жаңыл Мырза, Ханыкей, Айчүрүк жана Курманжан датка энелерибиздин карааны көзгө элестеп, кадимки ушул элечек кийип кылкылдап баскан айымдардын мүнөзү да дал ушул урпактарды, улуу муундарды тартып, өтө эле кайраттуу, тайманбас, баатырлардан кем калышпай катылгандын катыгын берип, кармашкан жоону, жеңчүдөй болгон Кыргыздын ушундай мекенге күйүмдүү патриот айымдары бар экендигин дүйнө элине жар салып, сыймыктануу менен айткым келет. Ага элечекке токтолсок, илгерки биздин ата бабаларыбызга жоопкерчилик заманда 2 балбанга кепил болгон экен, жазып жиберсе. Ошондой эле 200 адамга дасторкон болгон экен, 2 бетте отурганда. Ал эми 45ке наристеге боо болуп, ороочу боо болгон экен да. Демек биздин энелерибиз илгертеден бул баш кийим кылып, анан дагы курал катары кыз салыштуу учурда өзүнүн тиричилигине жараткан экен да. Эми элечек жөнүндө айтсак, элечек эң биринчи жолу тарыхта Талас жергесинде оролгон экен. Бул ханышанын баш кийими деп өзгөчө формада болуп, үкү менен кооздолуп, ошо ханыша кийген экен. Ошондуктан бул Кытайдагы бир жазма булакта ханышанын баш кийими Талас жергесинде биринчи жолу ханышага кийгизилген деп ошо аталып калган. Быйыл ушул ЮНЕСКОга киргенде биздин элечегибиз төбүбүз көккө жетип кубандык. Себеби Орто Азия элдеринде ошо элечек кийген 2 эл бар, бул казак, кыргыз. Бирок биздин элечек алардыкына караганда алда канча көрктүү дагы, кыргактары дагы, оюн кийимдери менен дагы, шөкөттөлүп, кооздолуп жасалышы менен дагы өзүнчө бир орунда турат. Ошондуктан ЮНЕСКОда комиссия карап чыгып, бул кыргыздардын байыркы баш кийими деп биздин улуттук кийим катары ЮНЕСКонун тизмесине киргизилди.